Жемқорлық жоюл элек. Акча талап кылгандар атайын кызмат тарабынан кармалды. Аткезчиликке каршы аракеттер. УКМК Баткенде бир канча жүк ташуучу унааларды токтотту. Ысык көлдүн айланасындагы саркынды сууларды тазалоочу жайлары жок эс алуучу жайлардын иштөөсүнө тыюу салынат. Президент пансионат ээлерине кайрылды. Борбордогу бош орундар жарманкеси. Жумушсуз жүргөндөргө 6000 вакансия сунушталды. Назарыңыздарда күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Студияда Акылай Акыналиева. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине Ички иштер министрлигинин ага тергөөчүсү милициянын майору кылмыш иши боюнча тергелип жаткан жаранды актоо үчүн ортомчу аркылуу $4000 пара сураганы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин 1-бөлүгү опузалап паралуу менен иш козголгон. Атайын операциянын жүрүшүндө тергөөчү ортомчусу паранын 200 000 сомун алып жаткан учурда кармалган. Шектүүлөр УКМКнын кармоочу жайына киргизилип, учурда сурак берип жатышат. УКМК ушул сыяктуу опузалап акча талап кылууга кабылган же күбө болгон жарандардын 0312 66 04 75 62 65 04 номуруна чалып кабарлап коюуга чакырат. Уна мамлекеттик мекемесинин Жалал-Абад облусу боюнча аймактык башкармалыгынын адиси жана ортомчу кармалганын УКМКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык 26 апрель күнү Уна мамлекеттик мекемесинин Жалал-Абад облусу боюнча аймактык башкармалыгынын оператору ортомчу аркылуу Жалал-Абад шаарынын тургунунан айдоочунун күбөлүгүн алуу үчүн экзаменди тапшыруу маселесин оң жагына чечип берүү үчүн коркутуу жолу менен акча каражатын талап кылганы аныкталган. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин 343 беренеси пара талап кылуу менен катталган. Кармалгандар убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Жалал-Абад облусунун Токтогул районунда 5 килограммдан ашык гашиш паңгизатын сатуучулар кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 2022 жылдын 9 апрель күнү тийиштүү кызматка кылыч аттуу жаран паңгизатын сатып жана сактап жүргөндүгү тууралуу маалымат түшкөн. Атайын тергөө иш чараларынын жүрүшүндө аталган жарандан 1600 сомго 70 грамм гашиш паңгизаты сатып алынган. Териштирүү иштеринде Токтогул районунун тургундары 2001 жылы жана 1990 жылы туулган жарандар 100 000 сомго 5 килограмм 360 грамм гашиш паңгизатын сатып жаткан жеринен кармалышкан. Алар кылган кылмыштарын толугу менен моюндарына алып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп жазылат маалыматта. Баткенден Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери издөөдө жүргөн 40 жаштагы тажик жаранын кармашты. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Милициянын маалыматында 2018 жылы Тажикстандын Согди облусунун тургуну Кыргызстанда мыйзамсыз ишкерлик жана аткезчилик беренесине шектелип издөө жарыяланган. Учурда шектүү милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, тергөө иштери жүрүүдө. Аткезчиликке каршы күрөшүү улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, салык кызматы жана Ички иштер министрлиги биргеликте жүргүзгөн иш-чаранын алкагында Баткен облусунун Баткен районунда жайгашкан развилка өткөрмө бекетинде текшерүү жүргүзүлүп, бир канча ири жүк ташуучу унаалар токтотулган. Бишкек, Карабалта, Талас, Ош аймактарынан жүк ташыган айдоочулар тиешелүү документтери так болбогондуктан орто жолдо токтоп калышты. Айтымдарында унаалардагы жүктөр Разаков шаарына барат. Андан ары кайда жөнөтүлөрү белгисиз. Мындан ары документ иштерине так болуусу үчүн айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аткезчиликке бөгөт коюу аракеттери кезектеги материалда. Баткендин развилка өткөрмө бекетинде токтотулган ири жүк ташуучу унаалар документтери так болбогондуктан ара жолдо турушат. Баары эле Бишкек, Карабалта, Талас аймактарынан буга чейин жүк ташып жүргөн айдоочулар. Айрымдары Казакстандан келген жүктү Кыргызстан аркылуу алып кетип жаткандыгы документтерин кароо учуруна белгилүү болду. Баткен райондук салык кызматынын өкүлү мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилгенден тарта документ иштеринде да айырмачылыктар бар. Мындан улам айдоочуларга ар дайым кандай жүк ташыбасын керектүү иш кагаздарын алып жүрүү зарылдыгын түшүндүрүштү. Өзү мыйзамдар боюнча таможенный мыйзамдары жана салык мыйзамдары бул жерде Кыргызстандын ичинде жүгүртүлгөн товарлар боюнча бузулуулар болуп атат. Анан
бул чек аралаш жактан мыйзамсыз өткөрүлгөн товарлар боюнча таможенный орган менен ГКМБ органдары өздөрү иш козгоп, өздөрү оформить этет. А салык мыйзамдары боюнча бул жерде биз карап бардык ушул жүк ташуучу мемелер боюнча салык мыйзамдарын текшерип турабыз да. Жүк ташуучу унаалардын баарында эле тонналаган жашылча жемиштен тарта азык-түлүк, жер семирткичтер бар экендиги такталды. Бирок буларды жалдаган фирмалар кайсы тарапка барарын гана билдирип, бирок кандай дарекке жеткирилерин документте көрсөтүшкөн эмес. Канча жылдан бери жүк ташып атасыз? 7 жылдан бери. Накладной колуңа алдыңыз беле? Алгам, Бул накладной болобу ошондо? Разаков шаарына барабыз дешкени менен андан ары кошуна өлкөлөргө өтүп кетеби деген күмөн саноолор жок эмес. Жүк ташуу менен алектенген айдоочулар аткезчилик менен алектенеби же башка ишпи айтор акысын алып тапшырыкты көздөгөн жайына жеткирсе гана болду. Калган маселеге баш оорубайт. Анткени менен баары эле документ иштерине кызыктар болбогондуктан талап кылынган эсеп-кысап кагаздары жок экендиги анык болду. Бишкектен пияз жүктөгөнмүн, токмоктон, дыйкандан. Ошо документ толо эчтеке көргөн эмес, мурда деле ушундай түлү апарып Исфанага, Разаков шаарына апарып сатып жүргөнбүз. Канча тонна? 12 тоннадай. Кайсы складка алып барасыз ошону? Базарга? Базарга? Эмне үчүн сизди кое бербей жатышат? Ошо накладной керек деп кое бербей атат. Биз негизи Исфанага деп жүктөп келгенбиз да, муну Исфанага чейин деп. Исфанага алып келатканбыз да, куундуга кетеби, акыйда ошо билбейт экенбиз да. Азыр складка апарып эле түшүрүп бересиз. Ооба, Исфанага складка эле түшүрүп беребиз. Андан ары кайсыл жакка кетишин? Аны билбейбиз да, акыйга кетишин. Таластын Кызыл Жылдыз деген айылына складтан алып келатам. Эмне товар бар? Селитра. Селитра канча тонна? 20 тонна. 20 тонна. Кайсыл жакка алып барасыз? Исфанага. Исфана шаарына заказчик ошол жакта экен, ошол жакка алып баратабыз. Талапка ылайык патент жана жүк жөнөтүп жаткан фирма менен алып жаткан тараптын да тиешелүү документтери болууга тийиш. Учурда аталган өткөрмө бекетинде мобилдик топтор аткезчиликке бөгөт коюу максатында күчөтүлгөн тартипте иш алып барууда. Шекер Сатыбалдиева, Мээримбек Жусупбек уулу, New TV. Тышкы иштер министри кызмат ордуна талапкер Жээнбек Кулубаевдин маселесин караган парламент депутаттары көбүн эсе миграция, чек ара, кошуна өлкөлөр менен болгон маселе тууралуу суроолорду беришти. Тышкы саясатта дасыккан адис катары буга чейин бир канча жооптуу кызматтарда элчиликтерде эмгектенген Кулубаев кызматка барган соң таанышып, үйрөнчү маселе деле жок болгондуктан элчилерге тиешелүү талаптарды коюу менен мигранттардын маселесин чечүү, өлкөлөр менен кызматташтыкты арттыруу багытында иш алып барарын билдирди. Тышкы иштер министри кызматына талапкердин маселеси тууралуу кийинки сюжетте. Тышкы иштер министринин кызмат ордуна Кулубаев Жээнбек Молдоканович өмүр жолун дипломатиялык кызматка, тышкы саясатты жакшыртууга арнап, тышкы иштер министрлигинин эң төмөнкү баскычынан тарта департамент жетекчиси, элчилик кызматтарга президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектөөгө чейин көтөрүлгөн чыныгы дипломат адис. Парламенттин кароосуна жөнөтүлгөн тышкы иштер министрлик кызматына талапкердин басып өткөн жолуна сара эсеп салган эл өкүлдөрү тармакты жөндөп кете алаарына ишеним артаарын билдиришти. Дипломатияны ийне жибине чейин билген кызматкер экендигине ынанышкандыктан сунуштарын билдиргендер болду. Чек арада биздин жарандарды 11 жаранды кармап калганда, анткени ошол жерде мыйзамсыз эле кармалгандар бүт баарын мыйзамсыз. Ал жанагы чек араны бузду деген эме менен беренелер менен, анан шпионаж деген беренелер менен камап атат да 20 жылда ошону. Менен берде кандай чара көрөсүз деп мен суроо бербейин, ага суроону жоопту бербей эле койсоңуз болот. Ушуну мындай өзүңүздүн личный контролуңузга алып туруп, ушуну көңүлгө алып койсоңуз. Кыргыз-тажик чек арасынын маселеси көтөрүлгөндө бир катар депутаттар аталган өлкө менен мамилени чыңдоо, чек ара көйгөйүн ыкчам чечүүгө күч жүрүүсүн суранышты. Ал ортодо маалымат каражаттарына чыккан Туркия өлкөсү байрактарды Тажикстанга саткандыгы тууралуу кабарды тактаган депутат Мирлан Самыйкожо бул маселеде тыкыр иш алып барууга, сүйлөшүүлөрдү кылдат жүргүзүүгө чакырды. Түркия Тажикстанга байрактарды жөнөттү деген маалымат соцсеттерде жайнап чыкпадыбы? Ушунун канчалык деңгээлде чындыгы бар? Biz al malumatты да калдык. Азыр биз элчиликке тапшырма берип, башка органдарга тапшырма берип, аны тактап атабыз. Бирок мурун түрк тарапка да айтылган болчу. Буну эрте аяктагыла, анткени биздин эки ортобузда азырынча баягы көйгөйлөр чечиле элек. Ошон үчүн ушу байрактарды
бизден башка дагы биздин кошуналарга сатканга абайлап этият мамиле кылсаңыздар деп айттырганбыз. Бирок алар айтып атат, бул бизнес, военно-техник сотрудничество өсө берет деп. Бирок азыр толук маалымат алгандан кийин түрк тарап менен дагы сүйлөшүү жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө Орусиянын бир канча облус шаарларында эмгектенип жүргөн мигрант мекендештеринин көйгөйү да орчундуу болуп, ар кандай терс көрүнүштөргө билбестиктен кириптер болуп калып жаткан көйгөйлөр арбын. Кара тизмеге кирип калган эмгек мигранттарын андан чыгаруу боюнча тез арада сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен проблеманы жолго салуу өтүнүчүн эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков көтөрдү. Антпесе алданып калган, укугун билбестиктен камалып кеткен, мыйзамсыз иштерге кириптер болуп калган өңдүү көп көйгөйлөр бар. Элчи, консулдар бул жаатта тыкыр иш алып баруу керек. Россиядагы мекендештерибиз эки жолу эреже бузса, административдик эреже бузса, депортация болуп кара тизмеге кирип калып атат да. Эми көчөдө кетип атып биз деле бузабыз, эми билип билбейчи, машина айдап баратып, же бир зебрадан өтүп баратып, байкабай. Ушу боюнча иштеп бериңизчи, анткени канча адамдарыбыз ал жака барып кире албай калып атат. Же бул жакта базада анык жок. Сен келбе, сен кара тизмедесиң деп. Азыр дагы биз эки жолу кайрылып иштеп атабыз. Жакын арада бир Россиядан чоң делегация келип кетти, ал жакта да көтөрдүк. Жакын арада президент Садыр Нуркожоев дагы өзүнүн посланиясын жазып Путинге кайрылган. Азыр ошонун үстүндө иштеп атабыз. Мүмкүнчүлүк болсо биз дагы айтканбыз, жанагы незначительный нарушение кылгандарды амнистия жасап бергиле деп. Бул боюнча иш жүрүп атат. Орусиянын бир канча шаарларында ар кандай ооруларга кабылган мекендештердин абалы көп жылдан бери орну жоголуп калгандардын балдарынын эне тилин унутуп калуу коркунучтары боюнча орчундуу маселелер айтылып, жакындан жардам көрсөтүү өтүнүчтөрү жолдонду. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз мигранттары бир эле Орусия, Казакстан эмес, дүйнөнүн булуң бурчунда эмгектенип жүргөндүктөн соңку жылдары Корея менен да кызматташтык артып жатканы белгилүү. Өзгөчө Түштүк Кореяга барчулар үчүн аба каттамдарын уюштуруу, Кыргызстандан түз учуу маселесинде жетишпестиктер бар. Мындан улам аба каттам ачылса, атайын компаниялар аркылуу жумушка жөнөп жаткандар кетип келүүдө жеңилдик болмок. Южный Корея менен эртерээк жолду ачсаңыздар, себеби биздин бир топ ишкерлер Южный Корея менен иштешет да, биздин мекендештер. Ошолор азыр өтө зарыл болуп атат да, бул экономикага да, башка жактарга да. Ошол ийгилик каалайм ишиңизге. Корея боюнча азыр аларда дагы бул ковид ситуациясы уже стабилдешип калды. Жакын арада сүйлөшүү жүрүп атат. Эгерде жакын арада бул жайга чейин эгерде авиарейсти түз ачып калсак, анда мүмкүнчүлүктөр чоң ачылат деп ойлойбуз. Азыр сүйлөшүү жүрүп атат. Ошондой эле бүгүнкү жыйында элчилерди даярдоо, окутуу, инвестиция тартуу өңдүү сунуштар байма-бай айтылып, өлкөнүн тышкы саясатын жакшыртуу, Иракы жана жакынкы өлкөлөр менен кызматташтык алаканы чыңдоо демилгелери айтылды. Соңунда Тышкы иштер министрлик кызмат ордуна Жээнбек Кулубаевдин талапкерлиги жактырылды. Шекер Сатыбалды, Мээринбек Жусупбек уулу, New TV. Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы расмий баракчасындагы билдирүүсүндө 2023 жылы 1 январдан тартып Ысык көлдүн айланасындагы саркынды суулардын тазалоочу жайлары жок пансионат, эс алуучу жайлардын иштөөсүнө тыюу салынарын эскертти. Ысык көлдө пансионат конок үй кургандарга талапты катаалдаткан жарлыкка кол койгонун белгиледи. Аларды быйылкы жылдан баштап курулушка каражат бөлүүгө чакырды. Өлкө башчы 27 апрелде Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча чаралар жөнүндө жарлыкка кол койгон. Документке ылайык эмдиги жылдан тартып пансионаттарды инженердик коммуникация жана курулмалар менен камсыздабай иштетүүгө тыюу салынат. Жарлыктын алкагында аймактагы экологияны сактоого байланыштуу бир катар тапшырмалар берилгени, министрлер кабинети 2023-2026 жылдары Ысык көлдү коргоо жана анын биосфералык зонасын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүгө байланыштуу программа даярдап, аны бекитүүгө милдеттендирилгени расмий маалымдалды. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев орозо айтты белгилөөгө бийлик тыюу салганы тууралуу маалыматтар негизсиз экенин билдирди. Ал 27 апрелде Фейсбуктагы баракчасына мессенджерлерде жана социалдык түйүндөрдө орозо айтты майрамдоого бул күнү мал союуга бийлик тыюу салды делген аудио тасма тарап жатат. Бул аудио жазуу чагымчыл экенин жана чындыкка дал келбестигин билдирем. Коомчулукту адаштырбоону өтүнөбүз жана өлкөнүн тийиштүү мыйзамдарына ылайык жалган чагымчыл маалыматтарды тараткандык үчүн жоопкерчилик бар экенин эске салабыз деп жазды. Белгилей кетсек, быйылкы орозо айт майрамы 2 майда белгиленет.
Бүгін Бишкекте Борбор Азияда жер рыногын өнүктүрүү боюнча субрегионалдык семинар өттү. Анда аталган чөлкөмдө анын ичинде Кыргызстанда жер саясатын туура жүргүзүү, жерлерди эффективдүү колдонуу, айыл чарбасын өнүктүрүү жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу маселелери талкууланды. Иш-чара Бириккен Улуттар уюмунун айыл чарба жана азык-түлүк коому тарабынан каржыланган. Ага Борбор Азиянын бардык жана Европанын айрым мамлекеттеринен атайын адистер катышып, жер рыногун өнүктүрүү боюнча сунуштарын беришти. Кененирээк кийинки материалда. Бириккен Улуттар уюмунун айыл чарба жана азык-түлүк коому Кыргызстандын суу пайдалануучулар улуттук союзу тарабынан уюштурулган жер ресурстарын колдонуу жана үй бүлөлүк дыйкан чарбаларды колдоо деп аталган семинарга Борбор Азиянын бардык өлкөлөрүнөн жана Азербайжандан атайын адистер, ФАОнун эксперттери келген. Анда негизинен жер саясатын туура жүргүзүү, жерлерди эффективдүү колдонуу, деги эле айыл чарбасын өнүктүрүү, азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу маселелери талкууланды. Бул долбоор 2 бөлүктөн турат. Жер рыногун өнүктүрүү аркылуу жер жана үй бүлөлүк дыйканчылыкты колдоо үчүн жагымдуу шарттарды түзүү болуп саналат. Биринчи бөлүк бул үй бүлөлүк айыл чарбаны өнүктүрүү багытында. Аны аткаруунун алкагында Кыргызстанда атайын улуттук план иштелип чыгат. Ал эми бүгүн негизинен экинчи бөлүк боюнча талкуу кылып жатабыз. Ал жер рыногун өнүктүрүү боюнча маселе. Бүгүн бул жерге келген бардык өлкөлөрдүн адистери өздөрүнүн тажрыйбаларын бөлүшүп жатат. Мындан сырткары биздин атайын жасаган иликтөөбүздүн жыйынтыктарын тааныштырдык. Семинарда айтылган ой пикирлерди эске алуу менен дагы жыйынтык чыгарабыз. Негизги маселе жерлерди коммерциялык багытта кантип туура колдонуу керек деген суроого жооп издеп жатабыз. Кыргызстанда жер рыногу боюнча иштер эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарында башталган. 1998 жылы жерге жеке менчик киргизүү боюнча бүткүл элдик референдум өтүп, анда калктын 85% буга макулдук берген. Ал эми 1999 жылы биринчи жолу жер кодекси кабыл алынып, 2001 жылы өкмөттүн токтомунун негизинде айыл чарба багытындагы 75% жер элдин жеке менчигине бекер берилген. Биздин республикада жер рыногу 2001 жылдан бери иштен ашып жатат. Бул багытта айыл чарбасы багытындагы жерлерден мамлекеттик фонд деп коебуз. Мамлекеттик фонддун жерлеринен жайыт жерлеринен башка айыл чарба багытындагы жерлердин бардыгы ушул жер рыногунда иштеп жатат. Алып айтсак, айыл чарба багытындагы жерлер свободно сатылып жатат, сатылып алынып жатат. Мында сырткары ал жерлер баягы наследствого берилет. Мында сырткары жанагы белекке, дарение деп коебуз, белекке берилет. Анда сырткары залогко, күрөөгө да коюлат. Ушундай арендага да берилет, ижарага. Мына ушул талаптар жер рыногунун ишке ашып жатат биздин Кыргыз Республикасында. Учурда Кыргызстанда жер саясатын жүргүзүү боюнча ыраттуу атайын багыт жок экенин айрым адистер айтат. Анткени 90-жылдары жүргүзүлгөн жер реформасынын жыйынтыгында бүгүнкү күндө өлкөдө 400 миңден ашык майда дыйканчылык чарбалар өздөрүнө тийген үлүш жерлери менен иштеп жатышат. Бул жер пайдаланууда жакшы натыйжа бербейт дейт алар. Анткени азыркыдай климат өзгөргөн, суу тартыш болгон шартта азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу үчүн жерди эффективдүү пайдалануу маанилүү. Деги эле жер саясатын жүргүзүүдө бизде маселелер көп экенин адистер айтууда. Biz жер кодексин карапайым элдерге, өзгөчө жерди иштеткен биздин дыйкандарыбызга түшүнүктүү боло тургандай, жеткиликтүү боло турган кылып, кайрадан мындай переработка кылып чыгышыбыз керек да. И Кыргызстан боюнча ошол жер иштеткендер, жер ээлери өздөрүнүн укуктарын билишпейт. Бүт жер адистери ошо Европа, Борбордук Азия өлкөлөрүндөгү эксперттер да келип отурат. Ошолордо кандай, ошол маселелер кандай чечилип атат, биз ошолор боюнча дагы азыр талкуулайбыз. Мен оюмча өтө пайдалуу болот. Ошол дүйнөлүк тажрыйбалардын негизинде биз өзүнчө бир рекомендацияларды кабыл алабыз. Союз тарагандан кийин жүргүзүлгөн жер реформаларынын негизинде Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө дагы жерлер жеке менчикке өтүп, чакан дыйканчылык чарбалары өнүккөн. Элди азык-түлүк менен негизинен үй бүлөлүк чарбалар камсыз кылат. Бирок мунун экинчи тарабында дагы маселе бар экенин чет элден келген адистер айтат.
Бул жерде келечекте кандай айыл чарбасы болуш керек деген суроого жооп таап алышыбыз керек. Биздин байкашыбызча Борбор Азияда үй бүлөлүк кичинекей чарбалар тамак аш өндүрүүдө абдан маанилүү экен. Бирок ошол эле учурда бир үй бүлө иштетип келген чакан жер бала чакалуу болгон кезде аларга жетишсиз болуп, жерге муктаждык жаралат же жер алуу мүмкүнчүлүктөрү чектелип калат. Айыл чарбасы үчүн биз ушундай маселелер чечилиш керек деп эсептейбиз. Анткени мындай мүмкүнчүлүк жаштарга түзүлбөгөн үчүн алар чет жактарга чыгып кетишет. Айыл чарба жана азык-түлүк уюму Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө, тактап айтканда Казакстанда жана Өзбекстанда жер рыногунун компоненттери боюнча долбоорлорду ишке ашырууда. Бул семинар аталган чөлкөмдөгү өлкөлөргө, анын ичинде Кыргызстанга тема тууралуу аталган уюмдун айрым иштерин түшүнүүгө, ошондой эле өкмөттүн, илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун, жеке сектордун эксперттери менен тажрыйба алмашууга мүмкүнчүлүк берет. Каныкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, New TV. Билим берүүдөгү Заманбап маалыматтык технологиялар институту бүгүн Бишкек шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрү үчүн эшигин ачты. Окуу жай ачык эшик күнүндө 11 класстын окуучуларына материалдык техникалык базасы, институттун тарыхы, жетишкендиктери, артыкчылыктары туурасында кенен маалымат беришти. 19 жылдан бери медицина кызматкерлерин тарбиялап келе жаткан окуу жай туурасында кабарчыбыз баяндайт. Келечекте мыкты өмүр сакчысы болууну кыялданган 11 класстын бүтүрүүчүсү Альмира Төлөнгызы бүгүн билим берүүдөгү Заманбап информациялык технологиялар институту өткөрүп жаткан ачык эшик күнүнө катышууда. Окуу жайдын шарттары менен таанышып чыккан бүтүрүүчү келечекте дал ушул билим берүү мекемесинен медициналык билим алууну ниет кылууда. Мен быйылкы бүтө турган студенттерге айтарым, институт эмнеси менен айырмаланат экен. Бул жакта контракт менен айырмаланат экен. Мен өзүм ошо медицина жагына дарылоо ишине кызыгып жаткан учурум азыр. Сиздерди дагы институттун тандаңыздар деп айтып кетмекчимин. Бүтүрүүчүлөр үчүн ачык эшик күнүн өткөрүп жаткан институт 10дон ашык адистик боюнча билим берип келет. Институтта мед колледж, профт колледж, жогорку кесиптик билим берүү факультеттери бар. Болочоктогу медик, педагог, лингвист, юрист, экономист, информатиктер даярдалат. Бүгүн окуу жайдын мугалимдери медициналык билим алууга кызыккан жаштарга окуу жайдын материалдык техникалык базасы, жетишкендиктери, артыкчылыктары туурасында кенен маалымат беришти. Дарсканаларда, андан тышкаркы биздин өзүбүздүн симуляционный центр деп коебуз. Ошол жерде бүгүн лекциялардан үзүндүлөрү көрсөтүлүп жатат. Андан тышкары бизде жүгүртмөлөрдө, телевизорларда, ошол жерде бардык институтта бизде 3 структура бар. Жогорку кесиптик билим берүү факультети, андан тышкары кесиптик колледж, андан тышкары медициналык колледж. Мына ошол бардык колледждер боюнча жалпы маалыматтар биздин телевизорларда, жүгүртмөлөрдө көрсөтүлүп жатат. Андан тышкары бизде ошол ар бир структурага бекитилген жооптуу мугалимдер ошол кабыл алуу комиссиясы боюнча, андан тышкары биздин билим берүү системасында кандай иш-чаралар болсо ошолор жөнүндө толук маалымат берип жатат. Билим берүүдөгү Заманбап маалыматтык технологиялар институту 2003 жылы түзүлгөн. Анын негиздөөчүсү жана ректору экономика илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер Борис Кубаев. Бир топ жылдан бери Кыргызстандын билим берүүсүнө чоң салым кошуп келе жаткан агартуучу 7 тилде эркин сүйлөйт. Ошондой эле Борис Кубаев базар экономикасы боюнча жүргүзгөн көрүнүктүү изилдөөсү үчүн Нобель премиясынын лауреаты, Леонтьев медалинин ээси. Ак халатчандардын билим алуусуна ыңгайлуу шарттарды түзгөн институтту негиздеген инсан ар бир окуу жай студенттерине мыкты кам көрүүсү керек дейт. Окуу жайларды эмнеси бар? Партасы, столу ал иш эмес. Пол отуруп жазсак да болот, кебанда эмес. А вот эмнеси кандай лабораториясы бар? Бүгүнкү күнгө жооп береби? Информационный технологиялары кандай? Даярданып атканда, сабакка даярданып атканда балдар үйдө эмне менен даярданат? А бизде кез-кезде китеп жетпейт. Поэтому экинчи текшериле турган проблема это окуу жайды деңели. Экзамендерди башкача алыш керек. Башкача экзаменге даярдаш керек балдарды, и экзаменди өзүн башкача алыш керек.
эми орусча айтканда творчество, чыгармачылык көрсөтүш керек. Негизинен келечектеги ак халатчандарды даярдаган бул жеке менчик окуу жай мамлекетке жылына 7 миллион сомдон ашык салык төлөйт. Окуу корпустары, лабораториялары заманбап талапка ылайык салынып, студенттер үчүн жакшы шарттар түзүлгөн. Чет өлкөлүк өнөктөштөр катары Жапония, Түркия, Казакстан, Орусия жана Белоруссия мамлекеттери менен илимий, техникалык, маданий жактан тыгыз байланышта. Андан сырткары окуу жайдын Токтогулда, Таласта жана Токмок шаарында филиалдары бар. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ. Бүгүн Бишкекте жумуш издегендер жогорку окуу жайлардын, колледждердин, профессионалдык лицейлердин студенттери жана бүтүрүүчүлөр үчүн бош орундар жана кесиптер жарманкеси өттү. Ага 60 компания катышып, 6000ден ашык бош жумуш орундары сунушталды. Иш-чараны тиешелүү мамлекеттик органдар жеке жактар менен биргелешип уюштурган. Анын максаты жумушсуз жарандарды, бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү, кесип тандоого багыт берүү, жаштарды эмгек рыногунда атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу. Иш-чарага кабарчыбыз Каныкей Бозгунова катышып келди. Жыл сайын өтүүчү бош орундар жана кесиптер жарманкесинин негизги максаты жумушсуз жарандарды жана орто жогорку окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү, иш берүүчүлөр менен бир аянтчада жолуктуруу жана эмгек рыногундагы таандаштыкты жогорулатуу үчүн окуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү. Ошондуктан иш-чарадагы негизги багыттардын бири жаштарды кесипке, кесип тандоого багыт берүү болду. Келечекте ошол жаран өзүнө татыктуу азыркы заманга талапка туура келген кесипти тандоо болот. Ошондуктан биз көп акцент ошол кесипке багыт берүү болот. Өзүңүздөр көргөндөй төмөндө кесип берүү бурчу бар, кесипке багыт берүү бурчу бар. Ал жерде ошол биздин мектеп бүтүрүүчүлөр, жогорку окуу жай студенттери ошол тесттерди, атайын тесттерди өтүп, өздөрүнүн ошол жөндөмдүүлүктөрүн, кандай өзүнүн эмеге шыгы барын ошол жерден аныктоого мүмкүнчүлүк алып атышат. Жарманкеге өлкө аймагындагы өнөр жай, курулуш, транспорт, соода, билим берүү, саламаттыкты сактоо жана башка тармактарда иш алып барган 60тан ашуун ири ишканалар катышты. Алар жалпысынан 6000ден ашуун бош жумуш орундарын сунуштады. Иш-чарада иш берүүчүлөр потенциалдуу талапкерлер менен консультацияларды, сүйлөшүүлөрдү өткөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Бизде муктаждык аябай көп экен. Мындай иш-чараларды бир жылда бир жолу эмес, мисалы 2 айда бир уюштуруп турсак дагы жакшы болот. Мындан кийин эгер мүмкүн болсо, мисалы тармакты, мисалы IT боюнча өзүнчө, айыл чарба тармагы боюнча өзүнчө ошол багыттарда дагы бул иш-чараларды уюштурушубуз керек экен. Себеби бул жерге келгенде ишкерлер жумуш издегендерди көрүп бир топ маалымат алып атышат. Ошол эле жумуш издеген, ошол эле биздин студент, окуучулар болсо, ишканалардын менен таанышып, ал жердеги жаңы технологияларды көрүп, алар менен сүйлөшкөндө алардын талаптары кандай болуп атат, булар окуп аткан учурда көрүп, эмнеге басым жасаш керек деген маселелерге аябай жакшы бир аянтча болуп атат. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин жыл башында берген маалыматына караганда өлкөдө 100 000ден ашуун жумушсуз адам каттоодо турат. Расмий эмес маалыматтарда бул сан 1,5 миллионго жетери айтылат. Бирок ошол эле учурда жумушчу издеген ишканалар да карбын. Буга көп адистиктердин эмгек рыногундагы талапка жооп бербегендиги бир себеп. Ошондуктан жаштарды заман талап кылган кесиптерге даярдоо зарылдыгы турат. Бул жылы кайсыл жумушчуларга талап болуп атат, кайсыл багытта талап болуп атат деген чоң анализдер жасалып, ошонун негизинде ошол эмгек министрлиги, билим берүү министрлиги ошол анализдин негизинде анан баягы өздөрүнүн билим берүү мекемелеринде өзгөртүүлөрдү жасап эме кылып атышат. Тилекке каршы бизде буга чейин мындай анализ болбоптур. Биз азыр дагы бул жерде ошо өнөктөштөр менен сүйлөшүп атабыз. Азыр буга ишкерлер дагы себеби муктаждык өтө чоң. Биз дагы башка өлкөлөр сыяктуу бир жылда бир чоң ушундай анализ жасап, ошол анализдин негизинде окутайлы, ошол анализдин негизинде даярдайлы деген маселелерди да талкуулап атабыз. Бул ирет бош орундар жарманкесин уюштурууга Германия кызматташтык уюму колдоо көрсөтүүдө. Алардын Кыргызстанда жумушсуздукту кыскартуу максатындагы Кыргыз-Герман биргелешкен долбоору иштейт. Өлкөдөгү жумушсуздук маселесин чечүү үчүн мамлекет ишкердикти колдоп, өнүктүрүү керектигин аталган мамлекеттин өкүлдөрү айтууда. Жумушсуздукту жоюуда өкмөт, мамлекеттик органдар ишкерлер үчүн болгон жакшы мыйзамдуу шарттарды түзүп бериши керек. Жеке бизнес өздөрүн өлкөдө эркин сезип, жумуш орундарын түзүүсү зарыл. Ошол эле учурда иш берүүчүлөр квалификациялуу кызматкерлер менен камсыз болушу керек. Ал үчүн жаштар жакшы билим алып, кесибин туура тандап, өз талантын көрсөтүүсү зарыл. Буга Кыргызстандын потенциалы өтө чоң.
Иш берүүчүлөр менен жумуш издеген жарандардын башын бириктирген бул жарманке өлкөнүн экономикасын чыңдоонун негизги бөлүгү болуп эсептелет. Аны эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Бишкек шаардык мэриясы, ЖИА бизнес ассоциациясы жана Германия эл аралык кызматташтык коомунун колдоосу менен ишке ашырылган иш менен камсыз кылууга жана кесиптик окутууга көмөк көрсөтүү долбоорунун колдоосу аркылуу уюштурулду. Каныкей Бозгунова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Сиздер ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.